жашоо кыйын болуп калды десең бу дейт деп урок ал деле болбойт да туурабы. Балалык кезиңизде эле мындай бакырып эле Биздин агелер да ушундай эле ошолор бардыгыңыздар. Каныңызда 2005 болсо, азыр 2025. Арадан 20 жыл өтүптүр. Чыгармачылык эмне болуп калды? жан дүйнөдө ырчылыкпы чыгармачылык уктап калбайт, турбай калбайт, турат, уктайт, кайра турат. Бул деген сама жизнь жашоо. Биринчи биз тобу жаралдыбы же Бактияр Токторов өзү ырдап баштадыбы? Beatles деген группа бар эле ошодо. Биз десең, биз деп кой эле. Биз деп кой. Өзүм эме Созвучно Beatles'ка окшош болчу эме? Beatles биз. Биз деген кыска. Мынча ыр жазып туруп, кылып туруп, анан акча таппаса, Кудайым, эмнеге мындай ырды мен жазсам? Булардан көрө калышым керек эле бу. Кудай таалам адил этти деп, бүгүн полностью өзүм алып атпайм. Тилер калды уже группанын балдары. жаштык кезиңизде бир эки катачылык кетирдим деп айткан экенсиз да, бул Элдин баарына жагыш, шарт эмес. Шарт болсо дагы жага албайсың. карасам уже жакында 60, анан ары 70, 80 деп коркосузбу? Исхак Разаков айткан экен, жарым уйку, жарым өлүм деп. Не жейм десем бар. Минсем машина, көрсөм телевизор, баары эле жетиштүү да. Өлүп калдым деп коем, эстеп жүрөмбү деп коем. Бул жан дүйнөнүн ушундай акыбалы бүгүндө бар да.